Бул мастер-класс ошол белдемчиге, арналат белдемчиге моундай илбирстин сүрөтү менен, биякта гүлдөрү элделбейсиздер. Мен мындайдан көргөзөйүн сиздерге. Ушунун башынан аягына чейин кандай жасаганды ошол мастер-класста сиздерге бүт көргөзүлөт. Мунун баары керме сайма. Но сүрөтүн кездемени өзүнчө жасап алдым. Жибекке жүндү куюп, экөөнү бирин бириктирип, анан кийин моундай оймо чиймелерин салып, моундай гүлдөрү немелерин баарын салып туруп, моундай илбирстин сүрөтүн тартып, анан муну баягы жүн киргенден кийин кургатып, керме саймага муну керип, кайра моундай керме саймасына моундай оймо чиймелерин баарын жип менен мунун баарын керип, саймасын сайып бүтүрүп, анан бияка кошуп, ушу белдемчини сиздерге ушу мастер-класска бүт башынан аягына чейин белдигин өзүнчө мастер-класс эметтик. Ушул белдемчини бүтүрүп, азыр сиздерге эмки кадрлардан көрүңүздөр. Ушул белдемчи кантип жасалды? Бул мен жасаганым, белдемчилердин түрлөрү көп. Биякта тиккендери да көп, белин башкача кылгандар да көп, бияка оймо чиймени башкача салгандар да көп. Бул мен өзүм, жеке өзүм ушундай жасагым келип, мынтип айтканда бирке өзгөрттүм. Жүндөн кездемени жасап, анан ушу жүндүн кездемесине керме сайманы кантип сайса, кандай керме сайма кандай кооздугун берет, кантип түшөт, саймасын кандай сайган жеңил, оңой, аябай жакшы экен. Ошону көргөзүп, сиздерге ушул мастер-классты арнап атам. Урматтуу айымдар, биз менен бирге болуңуздар. Ушул мастер-класс менен колдонуп, лайк басып, бизге подписка кылып, комментарий жазып, биз менен бирге болуңуздар. Эми болсо илбирстин сүрөтүн ошо белдемчиге кантип сүрөтүн тартат, азыр мен сиздерге түшүндүрүп берейин. Биринчи негизи эскизи тартылат. Pinterest'ten аласыздар. Мен мынакей болжолдук сүрөтүн бияка тарттым. Жаныма коюп алам. Бияка белдемчинин негизи чала киргизип алдым. Ак меринос жүн менен могу жибекти, маргеланский шелкту бири-бирине биринчи убалкасын жасап алдым. Бүт кургатып, дайындап, моундай инени дайындадым. Жүн менен иштеген, фальцевать этебиз. Кенен эле кирет бул. Моундай бирке жүн дайындап койдум. Моундай кездеме астатак шелкту да дайындап койдум. Маргеланский шелктун. Ак кызыл вискоза, кара вискоза, моундай пряжадан, кара пряжадан да дайындап койдум. Көкөңдүү эмелерди дайындап койдум. Сүрөтүн бүт дайындап койдум да, кайчы жанымда. Мен сүрөтүн тарта берем. Эжекелер, мен жакшы эле көп, аябай көп эле видеодо кантип сүрөт тартканды көргөзгөм да сиздерге. Мен азыр мына илбирстин сүрөтүн бияка тартып алам, анан да сиздерге көргөзөм. Мунун негизи мастер-классы мен муну керме саймага арнап атам да. Болгондо биринчи ушу жүндөн основасын жасап аламын. Кездемени дайындайм, буну убалка кылам. Анан кийин үстүнөн керме саймага керип алып туруп жыгачына, анан кийин керме сайманы сайганды көргөзөм. Мен азыр кездемесин дайындап атам. Кездемесине сүрөт тартам, улам көргөзө берем. Кайсы жерине оймо, кайсы жерине моундай сүрөт тарттым, берге дагы бирдемкелер дагы тарткан, берге оймо чиймелерди ишил бүт улам поэтапно сиздерге көргөзө беремин. Анан кийин бунун баардыгын бүткөндөн кийин, убалка кылгандан кийин конечный результатын көргөзүп туруп, анан керме саймага кантип керип туруп, анан керме сайма менен сайганды көргөзөмүн. Белдемчинин кездемесинин дагы бир этапы да. Биринчи мен ак жүндү төшөдүм. Анан жибек менен экөөнүн бир сыйра киргиздим. Моундай состояниеде, жумшак эле, кире элек.
бирок уже бир убалкасы, биринчи убалка болду да. Анан кийин моундай сүрөт салдым, ине менен фальцевать этип. Анан моундай элдельвейс деген гүлдөрдү салдым. Бул оймо чиймелер мынча капкара болбойт. Мен үстүнө да бир аз ак жүндөн себелейм, анан мындай эме өңү башкача болуп калат да. Анан бул жагына да башка вискозаны төшөйм. Мен бул процессте анан илеп баардыгын киргизип, анан дайын кылып, бияктарын да оформление кылам, биягын да оформление кылам. Анан белдемчинин өзүнчө мындай белдигин, мына бул белдемчи ушундай белдемчи болот да. Белдигин өзүнчө белдигин дагы жасаганды көргөзөм да. Бул элбирстин сүрөтү бир эле жагында. Бул жагында мындай эле. Бир жагын эле салдым да. Анан эми белдигин кооз кылабыз. Анан муну керип дагы да анан керме саймага дагы саябыз, Кудай буйруса. Буга дагы керме менен керме сайманы салып, башкача да кооздойбуз. Ошон үчүн бул только основасы азыр. Керме сайманы, кездемени керме саймага керип алдым. Мынакей көргөзүп коеюн сиздерге. Көрүңүздөрбү? Бүт дайындап койдум. Негизи ушундай болот. Керме сайма ушундай болот. Эми мына караңыздар үнүн. Мына. Ушундай үн. Бул да жүн болуптур. Кездеме болсо мындай эми үн бермек да. Бул аябай кересиздер. Эми мен сайма сайып баштаймын азыр. Кудай буйруса ушу сиздерге көргөзөмүн. Керме сайманы эме жүндөн жасап, кездемени жасап, дайындап, сайма сайса болобу ушундай кездемеге? Болот эжекелер. Аябай кооз сонун элде жок болот. Мен мына жакындаттым да. Керме сайма деген бул эмне? Керме сайма деген бул ушинтип ине менен крючок. Мен орусча крючок игла деп коем. Ушуну ушинтип мен азыр жай сиздерге көргөзөйүн. Сол колум алдыда, оң колум үстүндө, анан ушинтип сол колум менен но инени киргизгенде ушу жипти ушуга илемин. Кайра оң колум менен мен крючок менен бияка жипти чыгарамын. Белдемчинин бир түрү бул. Кездемеге, жүндөн жасаган кездемеге кандай сонун ушундай оймо чиймелерди кийиз менен бүт кооздоп салып туруп, анан кайра ушулардын баардыгын керме саймасын сайып, кооздоп, ошо айымдардын сулуулугун, айымдардын бир өзгөчөлүгүн көргөзгүм келет да. Көрдүңүздөрбү? Буну кийген айым, мисалы, буга окшош прям аябай ушуну кайра жасап бер десең, жасап бере албайсың. Анткени бул деген кол менен жасалган, анан индивидуально ар бир айымдын өзүнө жасалган нерсе да. Эми мен бул ар бир оюм чиймеге дагы маани берип атам. Мен өзүм ак илбирсти жүн менен тартып, кайра ошо илбирстен могу оймо чиймелерин жашаган эмелерин айткым келет да. Тоонун арасында могул оймо чийме, бул деген жанагы биздин елкаларыбыз, арчаларыбыз, ошо тоодо өскөн өсүмдүктөр да, булардын баардыгычы. Көрдүңүздөрбү? Бул ылдый жагында көргөзүп атат. Бул өйдө жагында. Анткени булардын баардыгы ушу тоонун дал чокусунда элдельвейстер өсөт деп көргөзүп атам. Булар болсо тоо таштар да, тоо таштар. Монтип көрдүңүздөрбү? Мындай эмелерин, таштын оймо чиймелерине чейин кийиз менен салып, анан кайра ушунун баардыгын керме сайма менен кооздоп, жакшынакай кылып, биздин ушу Кыргызстандын бир табигатын ушу белдемчиге көргөзгүм келди да. Бул 3 күндөн бери мен сайып атам. Сайганы аябай жеңил экен, анткени кийиз. Мен апам айтчу эле, илгерки кездемелер жок азыр, баардыгы эле синтетика. Мен мына карасаңыздар, инени сайганда үнү да угулбай жатат. Апам сайып атканда
мен башка кездемеге, синтетикасы бар кездемеге сайганда ал деген мындай үн чыгарчы. Көрдүңүздөрбү? А бул болсо үн жок, тим эле жумшак, ийнеге күч келбей, жип жеңил чыгып, эрте да сайып атам, батыраак сайып атам. Ошон үчүн кийизден кездеме жасап алып, эми жөн эле кездеме, бир өң кездеме кылып эле анан үстүнөн мындай кийизден жакшынакай оймо чиймелер жасап отуруп, анан кайра ушулордун баарын ушинтип сайсаңыздар, аябай сонун, жеңил сайылат экен. Ошол мастер-класс сиздер үчүн эжекелер, колдонуңуздар. Урматтуу айымдар, мынакей уже бүттү. Белдемчинин сүрөтү бүттү. Бүт сайып, бүт дайындап, эметип койдум. Эми бир гана азыр муну кермеден чыгарып, анан кийин белдигине кошуш керекмин да. Мынакей көрүңүздөр, ушундай видео көргөзөйүн. Бул этегин көргөзүп атам сиздерге. Бүтүп калды. Мына Элбирстин сүрөтү, жакыныраак көргөзөйүн. Мынакей моундай мына Элдельвейстер, мындай керме саймасы, жакыныраак сиздерге көргөзөйүн. Керме саймасы. Мынакей. Эми бүткөндөн кийин бүт сиздерге бүт көргөзүп, белдигин кошуп, ошо кийизге керме сайган аябай жакшы экен. Сүрөтү да жакшы түшүп, сайма сайганда да жумшак сайылат экен. Мынакей дагы бир сыйра көргөзөйүн. Мынтип көргөзөйүн сиздерге. Мына белдиги дайын болуп калды. Мынакей узундугу ушундай, бүт ченеп. Эми менин керме саймам өзүнүн жыгачы ичили 2,10. Ошондо мен мунугу өзү кездемени 2 метр кылдым. Анан узуну болсо 65 сантиметр болот. Эми узундугу бир 62 сантиметр болду окшойт. Эни. Мындай көрүңүздөрбү? Кенен эле да, эми белдигин кошкондо мындай айымга өтө кыска эмес, өтө узун эмес болот экен. Да бир сыйра сиздерге көргөзүп коеюн. Мынакей. Кооздугун көрдүңүздөрбү? Мына сайманын кооздугу бир башкача. Мынакей биздин мастер-класс аягына жетти. Бул белдемчини мен бүтүрүп, мынакей бүт көргөздүм сиздерге. Белдик өзүнчө мастер-класс, бери өзүнчө. Мен эми бул жерден сиздерге эмнени көргөзгүм келет. Так, саржа тигилди. Мындайынан саржа ич жагынан тигилет. Өзүңүздөр каалагандай кантип тиккенди билесиздер, ошондой тиге бересиздер. Болгондо мына ичи ушундай кооз болуп, таза да болуш керек. Анткени бияка оймо чийме салдык, гүлдөрүн салдык. Бул кездеменин аркы жагы обязательно саржа салыныш керек. Анан кийин мен белдикти коштум. Белдикти кантип коштум? Мына көрдүңүздөрбү? Мына үстү жагында мен ийне менен ушинтип көктөп, жиби калыңыраак болуш керек, бекемирээк болуш керек. Көктөп, анан кийин көктөп атканда улам жипти мындай тартабыз. Жип тартылган сайын биягы мындайынан болуп, мындай өзүнчө бир мындай ажурный болуп калат да. Анан кайра мына тартылган жип менен эле могу жерге тийип коет. Ошондо сиз тартып атканда, могу жери тартылганда, мына белдиктин эмеси сантиметрлери келиш керек да. Мына могу жерге кошулган жери менен юбканын белдемчинин кошулган жери
эмелери сантиметрлери бир болуш керек. Бул бир бүт саймасы сайылды, элберсин сүрөтү бүт түштү, кошулган жерлерин баарын белдиктерди кантип жасаш керек экен, могу жерде кантип кош керек, бүт мастер класс сиздерге көргөздүм. Эми бир нерсени айткым келет. Белдигине 60 граммга жетпеген эме кетти. Вискозадан бир 10 грамм, 8 грамм эле кетти. Ада эме жеткен жок, 10дон ашкан жок иши. Анан кийин бул жагына 180 грамм жүн кетти. 180 грамм жүн кетти. Ноондай пряжадан, ашып кетсе бир 30 грамм кетти болуш керек. И вискоза бир келем, могу жагында бир келем, 5 грамм эле вискоза. Могу экөөңдү алдым. Эме стального цвета и мындай серого цвета деп. Болду. Анан эми жиптерин аз эле кетти. Эми бунун өзүнүн веси 250 граммга жетеби, жетпейби, ушундай эле. Жеп жеңил, аябай жеңил, эжекелерим аябай жеңил. Класста болду. Эми ушул мастер-класс сиздерге жакса, лайк басып, биз менен бирге болуңуздар. Баарыңыздарга ушул эмени көргөзгүм келет. Еще мен азыр метр алайын. Сразу айтып кетейин. Кене эмесинде мен унутуп коюшум мүмкүн да. Эми мыногу бүткөндө мунун эмеси узундугу мыногу жерде жип койгон жерден баштап, кошулган жерден баштап 96 сантиметр. Могусу 96 сантиметр. Мен атайлап бул эме размерин эме кылгамда, атайлап ушундай размер кылдым. Сиздер бул размерин чоңураак кыла аласыздар. Но белдигин чоң кылсаңыздар, размер ошо менен эметет. Айымдын белине ориентировка кыласыздар. Бунун эмеси 11 сантиметр. Анан кийин бул жакты айтайын сиздерге. Бунун узундугу 2 метрге жетеби, жетпейби азыр көрөбүз. Негизи мен раскладкасын 2,5 кылгам. Так, мына жери 1,5. Так, эми бул жагында болсо 1,90 болуптур. 1,90. Бүткөндөн кийин эми бул тартылат. Биякты көктөйсүң, тиякты көктөйсүң, эметесиң. Мен негизи бир 2 метрге жетеби, жетпейби деп эметкем. Так, могу жагынан ченейли. Мунун узундугу эмеси 60 сантиметр болуптур. Бирок мени айтып аткам, 63 сантиметр. Биягына 2,10 деп аткам. Бул кайра мындай эмеден станоктон чыккандан кийин бирке тартылды. Анткени мына жиптерди тартат, келме сайма тартат, берди көктөйбүз, тартат. Биякты кошобуз. Ошентип узундугу бираз ушундай регулировка. Ошондо сиздер размерин алып атканда өзүңүздөр ушу ориентировка кылыңыздар. Эми мен 60 сантиметрден мындай узун кылгым келген жок. Анткени многу негизи многусу сүрөтү аябай насыщенный болгондон кийин мен муну мындай 60 сантиметр достаточно деп ойлоп атам. Анын убалкасын аябай жакшы кылдым. Мынакей. Аябай бекем, бышык, бүт бышырдым, уксуска салдым, монтажник салдым, стиральный машинеге бир сыра бурагам, эметкем, бул стадиясын баарын көргөзүп, сиздерге ушул эмеге мастер-классты сиздерге азыр көргөзүп атам. Урматтуу айымдар, ушул мастер-класс сиздерге жакса, биз менен бирге болуңуздар, подписка кылыңыздар, башкаларга дагы бизде айтыңыздар. Мынакей. Элберстин сүрөттү, Элдельвейстердин сүрөттү. Бул мастер-класс бүттү.